Ушул законду жаттап кал, болду. Вообще сенде ашыкпай болот. Бийик максат коюп, өнөрүн өстүрүүгө талпынган бул балдар 8-класста окушат. Облустун ар кайсыл аймагынан келген өспүрүмдөр сүрөт дүйнөсүнө киришүүгө ашыгып, ушул мектепке чогулушкан. Алардын бири Ала Бука районунан келген Өмүрбек Дозонов көркөм сүрөт мектебинде жарым жылдан бери билим алууда. Чоң мектепте ойлонуп өзүмө шарттар түзүп келгенде эле ошо зданиялар кичинекей болуп калат. Ошо көрүп кийин биринчи кетким келип өзүм айылмачы окугум келбей кийин көнүшүп кеттим балдар көрүп. Мен кичинекей кезимден сүрөткө кызыгып баштап, кийин кызыгууларым көп болуп пайда болуп баштагандыктан кийин ушундай мектеп караштырганда ушул жерде чыгып калды да. Деген менен Жалал Абаддагы жападан жалгыз облустук көркөм сүрөт жатак мектеби бүгүн кейиштүү абалда турат. Имараттын сырты жакшыраак көрүнгөнү менен ичинде абал такыр башкача. Кабинеттер сыз, суук жана талапка жооп бербейт. Бирок мындай жагдай окуучулардын өнөргө деген умтулуусун, амбициясын өчүргөн эмес. Ошентсе дагы ар бири заманбап жатак мектептен билим алууну кыялданып келет. Думаю, если нам дадут новое здание, приедут очень много других учеников. Вот, к нам шли еще много учеников, но они потом уходили, потому что видели плачевное состояние. Было очень обидно. Но если нам дадут новое здание, появится второй шанс. И там к нам будет приходить очень много учеников, учениц. Возможно, будет еще больше талантов. Очень хотелось бы в это верить. Жалал Абад облустук көркөм сүрөт жатак мектеби 8-класстан 11-класска чейинки окуучуларды кабыл алат. Учурда жалпы 31 бала окуйт. Аларга 3 маал тамак ашы жана жатаканасы каралган. Деген менен мунун баары бир гана имараттын ичинде жайгашкан. Келип эле ата энеси келип эле эскикен деп эле анан кийин балам окуп турсунчу деп отуруп анан кийин кайранан секин кайранан кетип калышат. Мугалимдер кадимкидей эле сабактарын ошол баягы кыргыз тили, орус тили деген сыяктуу педагогдор кадимкидей сабак беребиз. А түштөн кийин ушу баягы бунун өзүнүн кружоктору, сүрөтчүлөрдүн эмелери, скульптура эмелери баары жок өтүлөт. Ошо 500 мектепти, 400 мектептен чыккан таланттарды андан ары улап ушул искусство жолуна сала турган бир жакшы үй да. Буну биз болушунча өнүктүрөбүз деп мугалимдер ашар жол менен ушинтип кармап келатабыз. Имараттын курулганына дээрлик бир кылымдай убакыт болуп калган. Жатак мектеп бул жерде иштеп жатканына 20 жылдан ашыптыр. Бирок жыл сайын утурумдук оңдоп түзөө жүргүзүлгөнү менен толук оңдоо же имараттын маселеси көңүл сыртында калып кеткен. Жаңы имаратка муктажбыз. Бул жерде мисалы үчүн класстардын жетишсиздиги, анан имараттын өтө эле эскилиги жетип калгандыгы, нымдуулугу негизинен анан класстардын жетиштиги, жатаканабыз жетиштиги биздин балдарга өтө эле мындай кооптуу да. Бул жатак мектеп ушул жылдын башынан бери шаардык билим берүү бөлүмүнүн карамагына өткөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги буга чейин имарат авариялык абалда деген корутунду чыгарып берген. Учурда тиешелүү жактардан комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.